Үйлөнгілі әл-вадуд сілерді сүйдір ала тұрған дептір. Қарабайсыздар, вадуд деген сүйікті болған деген сөз. Исм маф'ул вазында келеді. Ушунча сізді өзіне арба ала тұрған. Мұнда айтқанда тәуетіңіз тартыш керек. Үйленгенге чейин жолықтырғанда, баяғы жарма қайнатқанда білесіздер да. Мұнда бір болық деп нетеді ғой. Жүрегімде бір болық деп қош керек те кичине. Жүрек кичине ойғанып қош керек. Анан үйленгенге чейин эле бала берет, кийин кайсы бир аксакал айтканда бир жыт ташап алгандан анан жагып кетет деген ал болбойт андай. Туура эмес. Адам бир жолу төрөлөт, бир жолу жашайт, бир жолу кайтпас дүйнөгө кетет, о дүйнөнү көрсө. Кайра келбейт, бүттү. Ошол үчүн кыз бала дагы бир жолу жагыш керек. Бала мындай жалпы жолунан жагыш керек. Балага да ошондой. Кыз жалпылай мындай бир жагыш керек. Мындай ар бир адам табияты бар да. Бирөө сөйүк сактуу болсун дейт, бирөө мындай болсун, тигиндей болсун дейт, ар кандай. Ошого жараша эмне кылыш керек экен? Үйлөндүрүш керек экен. Ошол үчүн мына жерде айтып атат. Силерди сүйдүр ала турган жана ал-валуд көп бала төрөп бере турган аялга үйлөнгүлө деп. Az 3-4 bala törөп берип, az 6-7 bala болсо, 14 bala болуп калгандай таң калып карап атпайбы азыр. Az 3-4 bala болуп калды. Жалаң бүт эле жери ушундай болуп калды. Гемоглобин түшүп кетти, иммунитет түшүп кетти, ал эле, бул эле деп. Жарандай жасалма бузулбай 1 айга чейин, 2 жумага чейин, 1 жумага чейин сакталып тура бере турган тамак аштарды жей бергендиктен не болот атат? Дене кубаттары түшүп кеткен аз бизкилер. Түрлүү тамакты. Ошон үчүн нукура тамак жегенге аракет кылыш керек.